Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Учкун ачык акционердик коомунун иши менен таанышты. Бакыт Төрөбаевдин айтымында атамекендик басма иши нормативдик чөйрөдө автордук укук, басма сөз цензурасы, башкаруу түзүмү жаатында мамлекеттик көзөмөл органдарын түзүү жана алардын иш алып баруусунда олуттуу өзгөрүүлөргө учурады. Бул процесстердин бардыгы мамлекеттен көз карандысыз түрдө иштеген жеке басмаканалардын өнүгүшүнө алып келди. Окуу адабияттарынын авторлорунун өзлөрү чет элдик басмаканалар менен окуу китептерин жана окуу куралдарын басып чыгаруу боюнча келишим түзө алган. Заманбап рыноктук шарттар алардын кызматташуу аймактарын кеңейтүүгө мүмкүндүк берди. Биздин өлкөдө автордук укуктун кыйшайбас принциптери бар, деди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жана мамлекеттик полиграфия тармагынын өкүлдөрүн авторлордун көңүлүн туруктуу жана узак мөөнөттүү тапшырык параметрлерине жооп берген пайдалуу сунуштарга буруу менен бул рынокко активдүү катышууга чакырды. Белгилей кетсек, Учкун ачык акционердик коому кеңири инфраструктурасы, өндүрүштүк кубаттуулугу жана иштөө потенциалы бар ири полиграфиялык ишкана болуп саналат. Президенттин жарлыгын ишке ашыруу алкагында ошондой эле комбинатты модернизациялоо, анын өндүрүштүк кубаттуулуктарын максималдуу пайдалануу, өлкөнүн илимий интеллектуалдык чөйрөсү менен кызматташтыгын жайгаруу милдети да коюлган.